Адамзат коомунун өткөн жолун бир гана тарых эселейт. Бүгүнкү күн кандай окуялар менен коштолгонун баяндап, эфирде Күн тарых рубрикасы. Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. Агарып аткан аруу таңыңыздар менен. Адаттагыдай эле алгач бул күнү катталган окуялар жөнүндө маалымат беребиз. 1862 жылдын бул күнү Америка Кошмо Штатынын 16 президенти Авраам Линкольн негр кулдардын бошотулганын жарыялаган. Америка Кошмо Штатындагы узакка созулган согуш Авраам Линкольндун кулдукка болгон көз карашын өзгөртө баштаган. Ал Америка Кошмо Штаттарын толугу менен эркин кылуу максатында 1862 жылы 30 декабрда Линкольн негр кулдардын бошотуу тууралуу жарыясына расмий түрдө кол койгон. Ошондон баштап жарандык согуштун мүнөзү кулчулукка каршы мүнөзгө алмашкан. Кулдарды бошотуу менен федералдык армияга кара түстөгүлөрдү кабыл алуу башталган. Акциялардын арзандашына байланыштуу Microsoft компаниясынын жетекчиси Билл Гейтстин байлыгы 2000 жылдын ушул күнү 22 миллиард долларга азайганы маалым болгон. Бирок ал калган 63 миллиард акчасы менен деле дүйнөнүн эң бай адамы деген ордунан козголгон эмес. Ал эми 2003 жылдын дал ушул күнү Орусиялык базаны Кан таба майданына жайгаштыруу маселеси оң тарабына чечилген. Ошол кездеги өлкө башчысы Аскар Акаевдин Москвага жасаган сапары маалында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуп, дагы башка маанилүү келишимдерге кол коюшкан. Бүгүн 1791 жылы азыркы заманда электр энергиясынын кеңири колдонушуна жол ачкан англиялык физик жана химик Майкл Фарадей туулган. Майкл Фарадей электр кыймылдаткычын жана механикалык энергияны электр энергиясына айланткан машинаны ойлоп тапкан. Мына ушундай достор, бул күнү дагы кайсыл белгилүүлөр жарыкка келген, алар тууралуу кезектеги маалыматта. Орус жазуучусу, лексикограф, этнограф Владимир Даль 1801 жылы 10 ноябрда төрөлүп, 1872 жылдын дал ушул күнү 70 жашында көз жумган. Ал орус, казак, башкир, татарлардын арасында жашап, алардын фольклордук жана этнографиялык материалдарын жыйнаган жана зоологиялык музей ачкан. 1838 жылы Оренбург крайынын флорасы менен фаунасы боюнча коллекция чогулткан үчүн табигый илимдер боюнча Петербург Илимдер академиясынын корреспондент мүчөлүгүнө шайланган. Дальдын тарыхта калган эң негизги иши сөздү камтыган тирүү улуу орус тилинин түшүндүрмө сөздүгү болуп эсептелет. Ал бул сөздүктүн үстүндө 50 жылдай эмгектенген. Чапаев тасмасындагы Анканын ролун аткарган советтик актриса Варвара Мясникова 1900 жылдын ошол күнү Санкт-Петербургда туулган. Ал убагында бүткүл совет эли жакшы көргөн Уйкудагы сулуу, Үч аскер, Чапаев, Күлчү кыз, Муму жана башка тасмаларында роль жараткан. Актриса 1978 жылы 25 апрелде 77 жаш курагында Москвада каза болгон. Ал эми 1901 жылдын ушул күнү америкалык хирург, онколог, гормонотерапиянын негиздөөчүсү, Нобель сыйлыгынын ээси Чарльз Хаггинс төрөлгөн. Хаггинстин ата теги Канададан болгон. Пейтон Раус менен биргеликте бир топ ачылыштарды жасашкан. Хаггинстин ыкмасы онкологиялык практикада популярдуулукка жетишкен. 1938 жылдын бул күнү америкалык ырчы, актер, кинорежиссер жана коомдук ишмер Дэн Рид Америка Кошмо Штатынын Денвер шаарында туулуп, 1986 жылы 13 июнда 47 жашында Берлинде көз жумган. Ал Уинди, Менин биринчи сүйүүм сыяктуу көптөгөн тасмаларда роль жараткан. Кыргыз Республикасынын улуттук онкология борборунун директору, медицина илимдеринин доктору, даңк медалинин ээси, мамлекеттик ишмер Накен Касиев Ат Башы районунун Акмуз айылында 1947 жылдын ушул күнү туулган. Накен Касиев саламаттык сактоо министринин орун басары, министри, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы болуп иштеп, кийин Ош областынын губернатору болгон. Кыргыз балеринасы, СССРдин эл артисти Айсулуу Токомбаева Бишкек шаарында 1947 жылдын дал ушул күнү туулган. 1966-1995 жылдары Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык опера жана балет театрында балет бийчи болуп иштеген. Анын репертуарында дүйнөлүк классикалык жана кыргыз балеттеринин башкы партиялары бар. Чайковскийдин Ак Куу көлү, Уйкудагы сулуу, Адандын Жизель, Минкустун Дон Кихот, Раухвергердин Чолпон, Власовдун Асель, Молдобасановдун Саманчынын жолу, Маңкурттун баяны,
Мусаевдин Томирик жана башка балеттерде башкы партияларды жогорку чеберчиликте аткарган. Бразилиялык атактуу футболчу Рональдо 1976 жылдын дал ушул күнү Рио-де-Жанейрода төрөлгөн. Европалык жана бразилиялык клубтардын курамында 384 ирет оюнга чыгып, 280 гол киргизген. Мадриддик Реалдын курамында 2 ирет Испаниянын чемпиондугун, 2 ирет УЕФАнын Супер кубогун утуп алган. 1994-2011 жылдар аралыгында Бразилиянын улуттук курама командасында ойноп, 98 оюнда 68 гол киргизген. Рональдо ФИФАнын версиясы боюнча жылдын мыкты футболчусу наамын 3 ирет алган саналуу футболчулардын бири. Жеке өзүнө тиешелүү болгон 4 машыгуучу жайы бар. Мындан сырткары маркетинг менен алектенген Nine компаниясын жана жеке клиника ачууга жетишкен. Учурда 2 уул, 2 кыздын атасы. Бүгүнкү күн да эртең үчүн тарых. Андыктан өздүк тарых баракчаңызды жалаң гана жагымдуу окуялар менен толтуруңуз. Кызматыңызда күн тарых рубрикасы менен мен Айзелек Жусупова болдум. Ар бир таңды Ару таң программасы менен бирге тосуңуздар. Анда эмесе кезек негизги студиядагы кесиптештеримде.